Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хадисти имам Бухари, Муслим муттафакан алейхи бириктирип бизге жеткирип берет. Хайрукум хайрукум ли ахли. Араңардан эң кайрымдууңар албетте Куранды жаттап үйрөнүп амал кылып жеткиргендер. Андан кийинки береке кайры көптөр үй бүлөсүнө, аялына, бала чакасына, ата-энесинен кийин уруктугандан кийин өзгөчө кыздарына, балдарына мээрим төккөндөр Кудайдын астында даражасы бийик заттар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай ата болуш керек кыздар үчүн, аялы үчүн кандай күйөө болуш керек, мамлекет үммөт үчүн кандай жаран болуш керекти үйрөтүп кетти да бизге. Имам Муслим риваят кылып жеткирген хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма мин муслимин tudriku ibnatahu fa yuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahul janna." Кайсы бир мусулман болсо дейт, ушул мечиттерде ымыркайлардын үнү чыгып турганы бул береке. Бул жакшылык. Кайсыл мечитте ымыркайлардын, балдардын үнү болсо, ошол мамлекеттин келечеги жаркын болот. Анткени бул ымыркай балким сүйүнгөнүнөн ушинтип ыйлап атат. Бул ымыркай эртең элдин, жердин келечегине жакшы бир салым кошо турган, жаркын жүздү бизге тартуулай турган иншалла баатыр болот Кудайым буйрса. Имам Муслим риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Сөз кезеги аталарым, агаларым жан киргендер. Азыр Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кандай мээримдүү, боорукер, мээрбан күйөө, мээрбан ата, мээрбан ул, ага, ини болгондугу жөнүндө кетип атат." Имам Муслим риваят кылган хадисте айтат: "Ма мин муслимин", кайсы бир мусулмандын эки кызы болсо, фаюхсину сухбатахума, жакшы эки кызына ата болсо, мээрим төксө, тарбия берсе, аталык мээримди толук берип, башка эркекке муктаж кылбаса деп атат да. Мээримин төгүп кулачын жайса, илля ва адхалатахул жанна, эки кызы бой жетип, баралына жетип турмушка чыкканда, акыретте ошол эки кызы бейишке киришине түздөн түз себеп болот дейт. Демек биздин бейишибиз те алыста эмес, Меккеде эмес, биздин бейишибиз биринчи кезекте үйүбүздүн төрүндө. Мына аксакалын жайгалткан аталарыбыздын батасында. Бөлөк бир хадисте имам Абу Дауд риваят кылган хадисте айтат: "Ал-валиду awsat abwabil janna." Мына ушул аксакалын жайкалткан аталарыбызга ыраазычылык билдиребиз, ден соолук каалайбыз. Атанын ыраазычылыгы бейиштин төрүнүн эшигинин туткасы болот дейт. Фаишета кааласаңыз фахфаз заликал баб, ошол эшикти бекем кучактап кармап алыңыз кыяматта бейишке киргизе тургандай кылып. Кааласаңыз фадайяху, маали бербей кой бере бериңиз дейт. Бейиш биздин төрүбүздө аталарыбыздын кызматы батасында, ак элечек жоолукча ненелерибиздин кызмат батасында, анан биз үчүн жаштыгын, сулуулугун берген келинчек жубайларыбызда, анан атадай мээримге муктаж болгон, үлпүрөгөн жүрөгү бар жаш периште кыздарыбызда. Ошол кыздарыбызга жакшы ата боло турган болсок, Кудай Таалам кыяматта тозоктон калканыч кылып, тозмо кылып берет Кудайым буйрса. Ошондой жакшылыкты үйрөтүп кеткен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чексиз салам салаваттар болгон болсун. Балдарыбызга татыктуу тарбия берип, ыйманын бекем кылып, ыйман менен эсептештирип, окууга ыктап чоңойтсок, ошол балдарыбыз, кыздарыбыз кыяматта биздин бейишибизге кирүүгө эмне болот? Түздөн түз өөлүү болуп бермекчи.